Assalamu alaikum барыңыздарга. Бүгүн күнгө карай ишемби 25 апрель Франция Руан шаары 2 күндүк эс алуу. Азыр эми темир жол бекетине барып Франциянын Борбор калаасы Париж шаарына саякатка чыгып келебиз. Темир жол бекетке келип билетти тиркемесинен эле алдым 28 еврого. Болжол менен 2009 сомдой болот. Орто жолдон бир жолу которуу болот. Жалпы 2 сааттык жол болот. Поездибиз келди. Азыр экинчисине отуруп башкасына. Saint-Lazare аттуу темир жол бекетине келип жеттик. Азыр аялдамага келип өзүм автобустан жолдом жарым сааттык айлана чөйрөнү карап Париждин жашоосу поезд менен жүрүп, автобус менен жүрүп мына келип жеттик. Эйфель мунарасы. Азыр эми үстүнө чыкканга аракет кылабыз. Бүгүн эс алуудан болгон жок, адам бир аз бар. Мен ойлойм азыр билет 28 евро болот экен. Азыр чыгып баштадык. Жарымына чейин тепкич менен, жарымдан ары лифт менен. Тепкичтерден басып келатып, экинчи кабатына жеттик. Мындай жеркен. Эйфель мунарасынын чокусуна да келип жеттик. Анын чокусунда бир бөлмө бар да, мындайча. İçinde görдүңүз, сонун ушундай бөлмө бар. Бул жер ошол так маалыматты мурда окуган элем, бир аз эсимден чыгып атат. Ушу негиздөөчүлөрдүн бөлмөсү болгонбу, бир нерсе болгон. Mas também não se esforça para ajudar a gente, Ол жерде бир аз эс алганда отурсам, могу кара жигит келди да товарын жайды. Стихийный торговля. Бул жанакы ачып койгон себеби эки четин көрдүңөр да, материал кара жайып койгон да. Бул полиция келсе, ал жерде качып кеткен.
Так, бүгін Париждин экинчи күнү уланып атабыз. Кече күнү кеткенге кечерээк болуп калып хостелге жатып алгам. Ну что ж, мадам и месье, айымдар жана мырзалар, биз азыр могул жатаканадан чыктык. Эми эмне кылсам деп экинчи күн тизмеги түзүп атсам, авиациялык музей бар экен. Коомдук транспорт менен 40 мүнөттө жетесиң дейт, ошол жака барып келем. Мынакей биринчи локация музейге келип жеттик. Бул жер деген жылда бир болчу Париж авиа шоусу да ушул жерде болот. Дүйнөлүк масштабтагы эң чоң авиа шоулордун бири. İçine de girdik. Bilet parası kişi başına 17 euro eкен. İçinde onday eski tipteki aviasiya өнүгүп келаткан замандагы прототиптер бар экен. Ошол кезде учактардын өтөрүлгөн кыймылдаткычтар 1, 2, 3, 4, 8 силиндрлүү. Анан кийин бул жакта пропеллерге канатына улатуучу мотор экен. Бул жакта болсо кагаздан жыгачтар жасалган учактар. Могул жерде карасаңар, дагы бир кызыктуу нерсе бар экен. Могул эң биринчи гүйлөнүү мезгилинде ат араба менен тартышкан да. Деңиз боюна чыгарып алып, экинчи кабатына чыктык. Бул жактан балким жакшы көрүнүш баштап. Дагы бир кызыктуу объектти карагылчы. Могулдун мынакей ушул кабинасы могул экен. Кээ бир эски кинолордо көрүп калат элек го. Мына ошол кайсы бир кезде ушинтип учуп жүргөн. Кайсы бир кез дегенде мынакей 17-18 жылдар экен. 1917-18 жылдары. Бул жакта дагы бир башка учактын прототиптери турат. Бул согуш убагындагы экен. Карасаңар, эки отурат, астындагысы пулеметчик, артындагысы пилот. Андан кийинкиси кыймылдаткыч. Симулятор да бар экен. Башкарып көрсө болот экен. Агандыралы. Это чувствительный экен бирок. Кондо. Так, эми сыртына чыгалы. Сыртына чыкканда бисмилля дегенде эле тез туштагын көрүп атасыңарбы? Дүйнөдөгү эң чоң учак, 2 кабаттуу жүргүнчү ташыгыч. Airbus A380 деген учак. Эми Airbus'ын карагыла. Мунун бул жак эми өзүнчө бир башка алам да. Башында ичинде кагаздардан, жыгачтардан жасалып турбайбы эле? А бул болсо, муну карагыла жакын баратам. Бул дүйнөдөгү эң чоң учак азыр эле айтканда A380 үлгүсүндөгү ошо Европа тараптан чыгарылган. Негизи Airbus француз бренди. Кыймылдаткычына карагыла. Азыр өзүм да өмүрүмдө биринчи жолу жакын көрүп атам ушундай учакка. Ушундай учакка олтурам деп кыялымда аткарып элек. Учактын Европа биримдиги биргелиште чыгарат да, бул Франциянын бренди болгону менен, бирок бөлүктөрү, тетиктери мынакей куйрук бөлүгү бул Испаниядан чыгат экен. Башы, кокпит кабиналары, денеси бар Франциядан. Ал эми могул бөлүгү, фюзеляждары бул ага дейт Австрия болуш керек, ага деп коюптур. Бирок карта боюнча Германияны тандаган. Андан кийинки RU канаттары бул Улуу Британиядан чыгат экен. Ушунун баары биргелешип анан бир бүтүн болуп чыгат.
Бул учак эң алгачкы каттамын биринчи асманга көтөрүлгөнүн тесттик режимде биринчи эмеси 27 апрелде 2005 жылы болуптур. Анан 853 жүргүнчү ташый алат бир жүктөгөндө. 2007 менен 2020 жылкы аралыгында 250 дана ушундай учак жасалыптыр. Мунун көпчүлүк мен адашпасам бир жарымына тете келген эле бул Дубайдагы жана Бириккен Араб Эмираттын Emirates деген фирмасында авиакомпаниясында аябай көп да. Эң максималдуу ылдамдыгы 950 чакырым. 15.000 чакырымга чейин мындай эме болот экен. Уча алат экен. Муну карагылачы деген размах крыланы. Бул жактан бул жакка чейин. Мындай видеодон кандай көрүнүп атат билбейм, бирок мындай жашоодо болсо таң калышыбызга чынындачы. Экинчи ангар жака келдик. Бул жерде да аскердик учактар. Spicat Jaguar A deydi. Ушундай экен. Бул ошолбуз момусу. Бул болсо 330 AO. Мунун баары кызматтан чыккан. Азыр бул деген көптөгөн заманда бул аралыгында да мыкты учактар алмаштырган. Бул болсо ошол кайсы жылдар экен? 66 жылдары. Ошол жылдары эле колдонулган экен да. Карагачы кандай ошол жыл деп. Мисалы атам 65-жылы. Ошондон эле 1 жаш кичүү учак. Ошол заманда ушундай истребительдер бар болчу. Бул болсо пропеллер экен, мурдасы. Кандай не деген модель? Embraer экен. Embraer деген бул Бразилияныкы эмес беле? Бразилийский экен. 80-жылкы экен. Могул жакта Airbus же кандай түрү, бирок бир кызыктуураак нерсеси монун учунда эмне бар экен монун учунда? Камера сыяктуу бир нерсе бар экен. Разведчик ошондо камераларга карталар тартып түшүрүп жүргөнбү? Кызык, үстү жагында да, асты жагында да. Көрдүңбү? Камера ошол тыңчылыкка багытталган учак окшойт менин оюмда. Мынакей мону көрдүңөрбү? Илон Маск, что на это скажешь дегендей эле го бул. Илон Маскка чейинки нерселер да булар делечи. Космосту чыкчу кеме булар. Жакыныраак келели. Космостук ракеталар. Бул экинчи чоң космостук кеме. Астын карагыла. Не деген температура чыгат бул жерден? Сөз жок. Бул болсо Америкадан чыккан Boeing 747 380 чыкканга чейин бул эң чоң бул эсептелинген. Бул да 2 кабаттуу, бирок кичинекей эле бөлүгү экинчи кабатта, калган жагы бир эле кабат. Анын аркыны болсо экөө тең 2 кабат. Узуну 2 кабат. Queen of Sky деген кайман аты бар мунун. Ошол жанакы асмандын ханышайымы дегенчи. Принцесса неба деп коёк, ушундай болуп ката орусчасында. Бул Америкадан чыккан. Бирок Air France да кызмат өтөгөн. Бул мынакей жана астындагы көрүнүш. Бул да өзүнчө бир масштабтуу 1, 2, 3, 4, 5 дөңгөлө бар экен. Анын бир кызыктуу маалымат, жанакы 2017 жылы январь айында Дача сууда Манас аэропортунун жанында кулаган эле учак. Дал ушундай модельде учак кулаганда, ал жүргүнчү эмес, жүк ташуучу модель болгон. Мунун ичинен кирсе да болот турбайбы? Тек учак.
учкучтар отурган жакка барабыз. Өзүнчө эле бир ичин карабыз. Чоң бул жак жабык экен да. Билбейм силерге көрүнүп атабы жокпу, бирок мынакей. Ушул жерден башкарылат. Бул эски модельдеги тиги биринчи, экинчи учак, андан кийин борт инженери бул жака отурат. Артына. Мунун отургучтарын бошотуп койсо, ичин карабыз. Бир чоң бир өзүнчө бир бөлмө бар. Мындай катардан, үчтүктөн ортосунда бирөө болот, бул жак четинде бирөө болот. Эконом класс деп азыр. Ички түзүлүшү чечилген абалда конструкция. Биздеги мындай 4 бурчтук катары эле көрөбүз го, мынча ичинчи тегиз ката көбөлөк бул болсо, мына фюзеляждын ичи жактары астына түшсө болот экен. Бул жанакы багажный отсек. Же биз деген мол деңгээлде отуруп барсак, андан кийинкиде астында биздин жанакы чемодандарыбыз сакталчу жерде карго отсек. Бул жака жеңил машина жүктөп коюптур. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons quelques minutes d'attention afin de suivre les démonstrations réglementaires de sécurité. Эми сыртка чыгалы. Мол баштапты. Элестетилечи. Кайсы бир кезде учак кызматтарын өз кызматын аткарып, каттамдарды каттап жүргөн да. Америка, трансатлантикалык багыттагы Канада, Европа менен Канаданы, Латын Америка ушул өлкөлөрдөн бириктирип учактар иштеп жүргөн бир кезде. Бул жерди да көрүп бүттүк. Эми кийинки жер бул убакыт кенен болсо Нотр-Дамга барабыз. Лувр музейинде. Бирок Лувр музейи бүгүн адам көп болушу мүмкүн. Анткени жекшембү эс алуу. Анан ал дүйнөдөгү эң кымбат музейлердин бири. Андан соң Сейн дарыясынан круиздик турду да алганга аракет кылабыз. Ушунун баарына жетишсек, ушунун баары алдыда болот азыр. Бир аз эс алып кетебиз. Жаныма карагычы, көп учкан келип болду. Көп учкан бул тынчтыктын символу да негизичи. Чыгып баратсам мындай учактарды саткан сувенир дүкөн бар экен. Ичинде ар кайсы модельдеги учактар. Мына атайы кирген соң мындай магнит, анан да майда чүйдө ушундай буздаткычка саптагыч магниттерди алып коет. Мына могул жерден тандайм. Альтиметр алсамбы, эйр спидометр алсамбы, эмнесин алсам экен. Пландар өзгөрүп кетти, туугандар. Темир жол бекетине келдим, кайра жолго чыгып атам машинага. Анткени эсептеп көрсөм, кечирип аткем ошого кийинки жылдырда Лувр музейине круиз туруну жана ошого азыр эми кетишип келем. Ушуну менен Париж сапары аякталды. Normandie et SNCF Voyageurs vous souhaite la bienvenue à bord de notre train hommage à destination de Rouen-Rive-Droite. Il desservira Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine, Bonnières, Vernon-Giverny, Gagnon-Aubevoie,